Қытай менен болгон эки келишим мыйзамсыз деп сиз мойнуңузга алышыңыз керек. Биз жөн эле сүйлөп эле артынан макул балдар ушундай болуп калды, эртең кийин андай кылбайлы деп кете беребизби? Мыйзамсыз экенин мойнуңузга алышыңыз керек. Сурамжылоо жолу менен комитет өтпөйт. Сурамжылоо жолу менен макулдашууну болгондо дагы чоң мамлекеттер менен макулдашуу эч качан жүргүзүлбөйт. Бул мыйзамсыз. Кандай мыкты келишим болбосун, мыйзамсыз. Ошол мыйзамсыз келишимди көтөрүп Кыргызстандын атынан барды Пекинге. Айтылып атат. Сиз түшүнүң, аягына чейин окуңуз ошону. Аягына чейин окуңузчу. Кандай учурда? Сиздин астыңызда болсун, мен анан окуйм. Мен астында жок азыр регламент. Жок болсо астыңызда болсун, анан мен окуйм. Анда аягына чейин окуңуз. Эгер жогорку кеңештин жыйынында деп атат. Жогорку кеңештин жыйынында. Жогорку кеңештин жыйынында деген жок. Эмне деп атат? Кандай деп атат? Астыңызда болсун. Мен сизге эмне окучумун, оку деген. Окуй албайсыңар. Себеп билесиңер ошол жерде туура эмес. Биз окуй алабыз. Ошол жерде кыйшык жазылган. Биз окуй алабыз. Моторга. Биз өзүбүздүн милдетибизди так аткарабыз. Мен суроо берейинчи. Ломбердович, мындай суроо берейинчи. Адам Кусанбаевич, азыр Кытайды биз эмне туура эмес кылып коюппузбу? Кытай менен Кыргызстан мамилеси күчөбөш керек беле? Күчөтмөктөн ары карай кетиргиле. Баары мыйзамдуу түрдө жазыш керек. Сүйлөгөн кетиргиле да. Биз Кытай Кыргызстан мамилесини, достук мамилени, мындан ары стратегиялык мамилени күчөтүп, өркүндөтүш үчүн колдоп атабызбы же эмне каршы чыгышыбыз керек беле биз? Иштеш өтө кыйын болуп калды балдар. Көпчүлүксүңөр. Түшүнөм. Бир сөздүн жарымын угуп, жарымын укпай туруп деле асыла бересиңер, аны да түшүнөм. Силердин айтып аткан маселеңер, эгерде жыйында болсо, жыйын бүтүп, талкуу бүткөндөн кийин ошол добуш берүүнүн 4 түрүн айтып атат. Ачык добуш берүү, электрондук жабык берүү, анан бюллетень аркылуу деп. Бул жыйындын маселесин айтып атат. Комитет сурамжылоо жолу менен комитет жыйын өткөрбөйт. Чечим кабыл албайт комитет. Адагай Мисанбаевич, мына